Эл жериме тынчтык тилейм бул айда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга, аман жетип бул күнгө дагы бир күн жакындадык Кудайга. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн УТРК чүйдө орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен биз ата энени урматтоо жөнүндө сөз кылабыз. Бейиш эненин таманынын астында дейт. Биздин жаштарыбыз ата энени кандай урматтап сыйлап атат? Биз менен бирге болуңуздар, кала бериңиздер. Бүгүн ошол биздин суроолорубузга жооп бериши үчүн дин аалымы, коомдук ишмер, аксакалдар кыймылынын төрагасы Камбаралы Оркошов ыры менен айтам ыйманы деген китептин автору устазыбыз келген. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Ва алейкум ассалам, Алла кабыл кылсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар, мактоолор болсун. Курсак ачып, оогон менен шайыбыз, куду бейиш төрү болор жайыбыз. Кут береке эшиктери ачылган куттуу болсун Рамазан айыбыз. Баракелде. Агай жакшы, бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Бүгүнкү тема өтө актуалдуу тема. Жаштарды көрүп атабыз, аралашып жүрөбүз. Бүгүнкү теманы ачып берсеңиз. Кудай Таалам ушул Рамазан айында өтө соопторду эселеп берет экен. Жана дагы пайгамбардын осуятына таянсак, бир адамга гайыбынан дуа кылса, ошол дуа эң тез кабыл болот деген да. Аркасынан дуа кылса. Демек, биз бири-бирибизге аркабыздан дуа кылсак, иншалла, Кудай Таалам ошол дуабызды тез жеткирет. Жана Рамазан айында бул андан дагы тезирээк кабыл болот деген ушундай бир ишенимдебиз. Орундасын тилектерди Кудайым, орозобуз кабыл болсун ылайым. Ооз ачарда мага дуа кыла жүр, мен да тууган сага дуа кылайын. Мына ооз ачардагы дуа өтө мындай бир тез кабыл боло турган дуа. Ошон үчүн ооз ачарда өзүбүзгө, башка мусулман бир туугандарыбызга, ата энеге, мамлекетибизге, жалпы мусулмандарга Кудай Таалам ушундай дуа кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жакшы, анан устаз, ошол ата энени урматтоо деп, азыркы сиздин көз карашыңызда жаштар ата энесин кандай урматтап атат? Биз өзү мурдагы кыргыздан айырмаланып калдык азыр. Ата энеден алдым мен ошол ата эненин өзүнө айта турган сөзүм бар да. Ата энелер балдардын күзгүсү. Ата энелер өздөрү кандай жакшы болсо, тарбиялуу болсо, адеп ахлактуу болсо, ыймандуу боло турган болсо, демек анын балдары дагы мына ошол ата энесине карап чоңоет. Эгер ата эне өзү карманбаса, кээ бир адептерди, кээ бир ушундай бир нерселерди карманбай эле үстөкө босток аларга насаат айта бере турган болсо, таасири жок болот да. Таасири жок болот. Ошон үчүн биринчи кезекте ата эне өзү оңолуш керек. Өзү үлгүлүү болуш керек. Өзү үлгүлүү болуш керек. Балдар ата энени карап турат. Балдар ата энени гана карап турат. Өзү кечке телефондо болуп, анан кийин балдарды телефон кармаба десе, ал балдар деле ошо ата эненин эле кичинеси, алардын да акыл эси бар. Алар дагы бардык нерседен тыянак чыгарышат да жашоодончу. Жакшы. Анан ошол өзү ажекебиз ата энени урматтоо деп сонун бир мындай насаат жазыптыр да. Мындай сонун ажайып. Балким ошол насааттан дагы бир токтолуп бересиздерби? Сонун чыгарыпсыздар. Ажекенин өтө көп жакшы жактары бар. Эл баамдабаган нерселерди баамдаган жактары бар да. Ооба. Жанагы айткандай, азыр балдар ата энени сыйлоодон көбүрөөк алыстап кетти. Мындайча айтканда, баалуулуктар алмашып кетти да. Өтө баягы байлык деген, ушундай дүйнөлүк жанагы адамдарды азгырып аткан азгырыктар көбөйгөндүктөн ата эне калып кетти жакшы сый урматтан. Негизи үй бүлөдө эң башкы сый урматка ата эне татыктуу. Аллах Таала дагы аяттардын маанисинде айтат: силер биринчи Аллахка моюнсунгула дейт. Андан кийин ата энеге жакшылык кылгыла дейт да. Дароо эле. Ата энеге жакшылык кылгыла дейт. Алар карып калган кезде жанында отуруп уф дебегиле, аларга орбой айтпагыла, жакшы гана сөздөрдү сүйлөгүлө дейт. Аллах Таала көрдүңүз, бир аяттын ичинде көп нерсе бар. Уф деп айтпагыла, жана жакшы гана сөздөрдү сүйлөгүлө дейт.
Себеп дегенде ата эне карыганда алсыз болот. Ата эне карыганда жаш баладай болуп калат. Таарынчаак болот. Аз болор болбос нерсени көтөрө албай калат. Ошон үчүн ата энеге өзү үч жумшак керек дейт да. Үч жумшак дегени жумшак сөз, жумшак тамак жана жумшак жата турган орун. Мына ушул нерсеге көңүл бөлүш керек балдар. Өзгөчө. Өзүнүн эле тиргилигини аркасынан жүрүп калгандар бар да. Өзүнүн үй бүлөсү менен жүрүп калгандар бар. Ал жо биринчи кезекте ата энеге өбөк, жөлөк болуп, ошондо бир жана-жан жашап, ошолорго кызмат кылыш керек өзү. Жакшы, ушу ата энени урматтоодо ата эне сен үчүн эң кымбат экенин бил. Ата энең сенин бейишиң же тозогуң дейт. Ушуга бир токтолуп берсеңиз. Ата энеге биринчи кезекте бала ата энеге кызмат кылыш керек го. Кудай Таалам бардыгын өзүнүн ордун коюп кеткен. Аял кишиге ким ушундай бир кызмат кылыш, аял киши энесине ким кызмат кылыш керек болсо, анда баласы делинет. Аял киши күйөөсүнө, күйөөсү болсо ата энесине. Мына ушундай бир бардыгын ордун Кудай Таалам коюп берген. Ошол орун менен жашай турган болсок биз бактылуу болобуз да. Ошол нерсе тартиптен чыкпаган болсок. Жакшы, ана ошо ата эне жөнүндө ырларыңыз көп, ошолорду токтолуп берсеңиз. Ата эне жөнүндө мен өзгөчө апам жөнүндө жазган ырларым бар. Ошолордун эң мындай бир эмеси эсимде калганы бул: буулукканда бук жазышар башкачам, бул дүйнөдөн өтүп кеткен капкачан, эстегенде каканактайт көздөрүм, эми мени эркелетпейт башка жан, денем өлүп калмайынча дүйнөдө, энем өлбөйт жүрөгүмдө эч качан, денем өлүп калмайынча дүйнөдө, энем өлбөйт жүрөгүмдө эч качан. Бул ырда чындыгында биздин апабыз өтүп кеткенине бир канча 7-8 жыл болуп калды го. Канча болсо деле билбейм, ар күнү апам эсиме түшөт да. Эми баягы бирөөлөр эрте эле ажырады апасынан, биз болсо биз өзүбүз 50 жашка чейин апабыз менен чогуу болдук да, 50-гө жеткичеңдичи. Көп нерселер тарбиялык жактан, көп жакшы жактары дайыма эсте. Отурсак, дасторкондо же айткан сөздөрү бардыгы эмне энебиздин айтканы бизге ушундай бир азыркка чейин кулагыбызга жаңырып турат да. Ошон үчүн эң бир сыйга татыктуу бул эне. Пайгамбар алейхисаламга дагы бир сахаба келип туруп: Алланын элчиси, менин ушундай бир кызмат кылуума бул дүйнөдө ким акылуу дегенде, пайгамбарыбыз энең деген да. Экинчи жолу сураганда да энең деген, үчүнчү жолу сураганда энең деген, төртүнчүсүндө гана атаң деди. Эркек бала энеси менен атасына, эң биринчи энесине, андан кийин атасына ушундай бир кызмат кылыш керек. Жакшылык сөз, жакшы сөздөрдү айтыш керек. Мына Ажаканын мына Өзбек Чотоновдун немесинде да бар, мына буклетинде. Ошол ата энеге жагар сөздөрдү таап сүйлөш керек. Ата энегени күлө турган сөздөрдү таап, ошолордун көңүлүн ача турган нерселерди айтыш керек. Ата энени кучактап өбүш керек. Ата энеге жакшы тамак кылыш керек. Мына ушулардын бардыгын бирден айтып берген бул буклетте. Ата эне уктаардын алдында жакшы жат деш керек. Турганда жакшы турдумбу деш керек. Келгенде тосуп алыш керек. Келгенде тура калыш керек ордунан. Мына ушулардын бардыгы бизге билинбеген менен кызмат, урмат, сый. Ата эненин жүрөгү кубанат да ушул нерселерди көрсөчү. Кирсе, баласы тура калса, жакшы баягындай сөзүн айтса, жакшы тамагын алдына койсо, мына ушуну кызмат дейт да. Жөн эле ата эне айылда өзү шаарда чалып коюп, акча салып коюп, жок ал жакшы эмес ал. Жанында болгонго аракет кылыш керек. Алып келип өзү менен кошо бакканга аракет кылыш керек. Каймана деп коет, жоочун адамдай болуп калат. Өзүнүн бала чакасы, аялына кызмат кылып жүрүп өтүп кеткендер бар. Ушул жерде бир маселе. Илгери ушу сиз айткан ата энеге кызмат кылып, мен багайын дегендер көп болчу эле. Азыр тилекке каршы ушул өзүңүз көрүп атасыз, карылар үйүнө алып барып койгондор көп. Эмнеге мындай болуп баратат? Бул биринчиден ошол ата эне өзү ушундай бир тарбияга кайдыгер, динге, исламга кайдыгер болгон жашоодон болуш керек. Себеби дегенде ал жөндөн жөн эмес. Биздин наркта, биздин салтта
бул өтө бир одоно нерсе. Болгон эмес ата энесин ошондой бир карлар үйүнө, башка бирөөлөрдүкүнө таштап коюш. Өткөндө бир университетте ушундай мугалим талкуу кылды дейт. Ата эне багыш, ата эне караганда багыш тандообу же милдетпи деген суроону койсо, ошол жерде окуган 80-90% мусулман студенттер жок, тандоо кааласа багыш керек, каалабаса бакпаш керек. Биздин укугубуз багыш бакпаш, тандоо деп жооп берди дейт да. Биз каяка барып атабыз, ойлоп көрсөңүз. Мен дагы ыраазымын дейт экен ошол студенттер. Мени деле караганымда ошо карлар үйүнө балам таштап кое берсе, мен мага эч кандай эмеси жок, эрен төрөнү жок. Ошол жакта жашай берем. Ал жакта деле мындай адамдар менен сүйлөшүп жашай берем деген ойду айтат экен да. Ушундай бир багытты карманышат экен азыркы жаштарчы. Мына ошол өтө чоң көйгөй. Бул өтө чоң жаңылышуу. Устаз, анда бир ырык бересиз ушул ата эне жөнүндө. Эми бая ата энесин жоготкон адамдар билет. Ошол ата энеңизди Кудай таала бейиштен насип кылсын, пайгамбарга кошуна кылсын. Мен өзү ата эне жөнүндө жазган көп ырларым бар. Ошолордун арасынан Бейишинин таманасы. Ата эне деген бир ырым бар, ошону окуп берейин. Өлбөйт азыр, көпкө жашайт дебеңер, өтүп кетет бир күн ата энеңер. Төгүп жашты, көмүп жерге кайтканда, төрүң боп-бош кур чайпалат кемеңер. Өмүр сыноо ашып талай белесин, өзүң анан бир күн бир топ жашка келесиң, сени дагы өлбөөчүдөй ойлошот, балдарыңа ала тоодой немесиң. Капысынан бир күн келип катарың, капысынан бүтүп дүйнө сапарың, кайран денең кабыр көздөй жөнөсө, кара көзүң калат жыттап чапаның. Ошол күндүн оорду толгус кемине, о ата эне азыр камын жегиле, биз өлөбүз, бизден чексиз мээримдүү, бул дүйнөнүн Кудайы бар дегиле, түк өлбөгөн, түгөнбөгөн мээрими, түбөлүктү жараткан бар дегиле. Бул ырда мен эмнени айткым келет? Ата эне Кудай таала жөнүндө балдарга айта жүрсүн. Ата эне ушундай мээримдүү, ата эне жакшы көрөт. Бирок андан дагы мээримдүү Аллах таала бар деген нерсени айткым келет да. Ошол ата эне дагы өтүп, кабырга алып барып коюп келип, үйүңө келсең, төрүң боп-бош туруп ушундай бир боздоп турган кезиңде, Кудай бар, ата энемен дагы мээримдүү Кудайым бар дегенди айта жүргүлө балдарга деген оюм. Жакшы. Анан жанагы Курманжан энебиз жөнүндө бир ырларыңыз бар. Курманжан датка энебиз жөнүндө ушул Курманжан датка энебиз дайым жоолугу башында, элечеги башында болгон го. Ооба. Азыр элибизде ушундай бир кээ бир көз караштар пайда болду. Кыргыз жоолук салынган эмес дегендей элечи, кыргыз аялдары жоолук салынган эмес, оронгон эмес дегендей эле. Мына ошол нерсеге жазган Курманжан датка сенин оронгонуң калп беле деген ырым бар эле. Бая дени таза энеден жакшы балдар төрөлөт, кыргызга кызмат кылган, эне терметкен 5 О датка деген ыры. О датка ал кезде элдер башка эле, оронуу Кудай өкүмүн билишчү баары жатка эле. Обу жок душман көбөйүп, оронгон эмес кыргыз дейт. Оромол бизге жат беле. О датка же оронгонуң калп беле. О датка оронгонуң калп беле. Оромолго жабышкан көбөйдү пасык чак кене, жылаңач көрсө унчукпа, же батыштан буйрук фас беле. О датка эне, ордуңуз сиздин башка эле, 5 убак намаз окуган бектериңиз кашка эле. 5 убагы жок болсо, бейнамаз пасык экен деп, бек шайлабай аларды, бет жуубас деп айтчу эле. Адамдар андан каччу эле, адалдар гана ал кезде, адамдарга башчу эле, ак сөөктөр гана башчу эле. Чын-чынында аталарыбыздын тушунда ушундай бир сөздөр бар эле, терминдер. Пасык деген, намаз окубаса, даарат албаса, гусул дегенди билбесе, исламдан кабары жок болсо пасык дечү да. Ушул сөздөр жоголуп кетти. Анан чын-чынында жалаң ошондой намазкандар,
ушундай бир таза адамдар башчы болот эле бизге, Кыргызга. Ооба. Башчыларыбыз дайым ошондой кашкаларыбыз эмне таза адамдар болот эле да. Таза десе сырт эле эмес. Жан дүйнөсү таза. Жан дүйнөсү качан таза болот? Жан дүйнөсү ошо Кудайды жакшы таанып билген адамдын жан дүйнөсү таза болот. Сыртты тазалап коюш оңой, жакшы кийим кийип, тазалап жуунуп жүрүш оңой, бирок жан дүйнөнү тазалаш бар да. Жан дүйнө качан таза болот десе, ыйман менен гана тазаланат. Алланы таануу менен, Алладан коркуу менен, такыбалык менен гана жан дүйнө таза болот. Айтып бир нерсени сүйлөп коюш бар, бирок ошол нерсени Кудай мени көрүп турат деген ихлас жан дүйнөдө болсо, мына ошол нерсе гана тазалыкка, арулукка алып барат да. Такыбалыкка алып барат. Жакшы. Дагы ырларыңыз барбы? Дагы бир өзү ата энем экөө тең өтүп баратканда мен жанында болдум. Бул дүйнөдөн узатып атканда, атам өтүп атканда дагы жанында жалгыз өзүм болдум. Кудай таалам ошондой бир мүмкүнчүлүк болуп калды. Апам болсо үйүмдө, ушу Бишкекте, ушул үйүмдө өзүм буту колун шаалап, ушул жерден акыретке узаттым. Ошо апама акыретке узатып атканда бир ырым бар, окуп берейин. Ата эне өлбөсүн. Бейишенин таманын астында дейт. О дарылган батинкемди оңдогон, ооруп калсам мени менен онтогон, о дүйнөгө узап кетти апакем өмүр бою түйшүгүмдү ойлогон. Оозунда зикир келме шыбырап, оң колунда теспе турду шыгырап, кайран апам тил ооздон калганча, кайра шыгыр шыбырап. Беш убагын жаштайынан окуган, зикир келме түшүрбөгөн оозунан, сыноолордун чоңун берген апама, бейиштердин берсинең бир коозунан. Куран окуп дуа кылам дайыма, апакемди кечиргин деп Кудайдан, анан бир күн бейиш чайын ичербиз, өтүп барсам өмүр деген бу жайдан. Бул дүйнөдө жакшы пайдам тийбесе, акыретте сөзсүз пайда тийгизем, азыр Куран жаттап жүргөн убагым, кыяматта күндөн таажы кийгизем, азыр Куран жаттап жүргөн убагым, кыяматта күндөн таажы кийгизем. Баракалла. Ошол апамы узатып атканда, апам дайыма ушундай тирүүлүгүндө колунан теспе үзүлчү эмес да. Ошол адат ушу жан берип атканда дагы шырк этип кетип атты колдоручу. Ушу оозу күйрөп, алы келишинче анан теспеси шыгырап ошентип атты. Ошондогу сөздөр. Анан дайыма ошо зикир келме менен болот эле. Апама көп ата энебизге, биздин ата энебизге көп сыноо берди Кудай таала. Ата энебиз тирүү кезинде балдарынан 4төө өтүп кетти бул дүйнөдө. Алла бейиш берсин. Устаз, биздин убактыбыз 28 секунд калды, бир дуа кылып коюңуз эми. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахым элибизге тынччылык берсин, элибизге ынтымак берсин. Жараткан Аллах жерибизге бүтүндүк берсин. Аллахым биздин элди дүйнөдөгү жакшы өнүккөн, өскөн элдерден кылсын. Кудай таалам жашоолорубузга береке берсин. Ар кандай апат, бале, кырсыктардан Кудайым өзү сактасын. Жараткан Алла эч кимдин көзүн каратпасын биздин элди. Эч качан чөгөрбөсүн. Дайыма ушундай бир жакшылыкта жашап өтүштүккө Кудайым бизге насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан-нар бирахматика я архамар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Камбарал Оркошов дин алымы болду. Ата энелерибизди урматтап сыйлайлы. Ата энең сенин бейишиңге тозогуң дейт. Андыктан ата энелердин батасын алалы. Кийинки эфирден амандашканга чейин орозоңуздар кабыл болсун.